Казакстандык жаш окумуштууга дүйнөдөгү ири компаниялардын көзү түштү. 17 жаштагы Тимур Рысбековду Microsoft, Amazon жана NASA компаниялары жумушка чакырып жатышат. Таланттуу жигит баштаган топ Нью-Йоркто дүйнөлүк жарышта жеңүүчү аталды. Алар Opportunity жана Curiosity марсаходдорунун көйгөйлөрүн чечүү жолдорун жана кокуску сандар генераторун сунушташкан. Многие как раз слышали, что произошло в этом году с марсоходом Opportunity. Быйыл Opportunity марсаходу эмне болгонун көптөр уккан. Батареясындагы кемтиктин айынан ал байланышка чыкпай койгон. Ушул маселенин чечимин башкарылмалуу реле менен тажрыйба өткөрүп көрсөттүк. Ал кубат болбогондо ажыратылат. Ал эми күн батареясынан кубат келгенде ишке кошулат. Ушул чечимди телефонду кубаттандыруу убагында колдонууга болот. Телефон жарылган окуялар болгонун билебиз. К примеру, часто происходили такие ситуации, когда телефон во время зарядки взрывался. Тимур 3 жашында жадыбалды жаттаган. Мектепте жүргөндө математика жана физика олимпиадаларында далай жолу топ жарган. Ал эми ойлоп тапкыч катары биринчи сыйлыгын курчаган чөйрөнү сактоого арналган танк түрүндөгү робот үчүн алган. Азыр 2 окуу жайда билим алып жатат. Ошого кошо Тимур физика, математика жана информатика тармактарында 30 патент жана автордук укукка ээ. Азия жана Чыгыш Европанын мыкты инновациялык долбоору үчүн Microsoft уюштурган мелдеште жеңишке жеткенден кийин Тимурду бул компания менен АКШнын башка да ири корпорациялары жумушка чакыра башташкан. Основным нашим преимуществом это был наш квантовый генератор социальных чисел, который благодаря различным... Биздин негизги артыкчылыгыбыз кокуску сандардын квант генератору. Фотондор мүнөздөмөлөрүнүн ар түрдүүлүгү менен кокуску маалыматтарды айландыра алат. Муну банк системасында жеке маалыматтарды сактоо үчүн, каржылык тобокелдиктерди божомолдоого, медицина тармагында ар түрдүү дарыларды чыгарууга жана тоген өнөр жайында колдонууга болот. Создание отличных лекарств, а также в органной промышленности. Ушундай уникалдуу ойлоп табуулар үчүн дүйнөлүк компаниялар Тимурга чоң сыйакы сунуштап жатышат. Бирок Тимур өз өлкөсүндө иштөөнү тандап 100 жаңы ысым долбоорунда жеңүүчү аталды.